Кутман кечиңиздер менен түз эфирде кабарлар маалымат программасы, аны менен мен Адина Досумбетова тааныштырам. Алгач күндүн негизгиделген окуялардан кыскача. Базар Коргондо сел жүрүп, 50дөй үйдүн короолорун суу каптады. Ысык көлдүн жээгине автоунаа менен кирип эс алууга тыюу салынды. Пансионат ээлери, ишкерлери өздөрү камсыз кылып, Баткендин Бозадыр айылына таза суу толук кандуу жетпейт. Жашоочулар баасы суу чыкканына жараша эсептелсин деген талап коюшту. Ошого байланыштуу мен өзүм машинам менен барып 1 чакырым жерден күнүгө суу алып келем ичкимге. Ошто 6 бөлмөлүү үй туугандардын талашына түштү. Таңкы нөшөрдү жаандан улам Базар Коргондо сел жүрдү. Шайдан суу каналынан суу ашып, Кеңеш айыл өкмөтүндөгү 3 айылды каптады. Сел суулары жалпысынан 47 турак үйдүн короолоруна кирген. Өкүнүчтүүсү суу ташкыны эгин талаларындагы каптап түшүмдү жууду. Азырынча келтирилген зыян аныктала элек. Ушул тапта Шайдан суугат каналынын жээктери тосулуп, өзгөчө кырдаал кесепеттери жоюлду. Калган маалыматтарды жеринен Кылымжан Азамат кызы айтып берсин. Бүгүн таңкы саат 5:30 чамасында Кеңеш айыл аймагындагы Шайдан-Сай суугат каналында суу көбөйүп, жээгинен ашып кеткен. Мындан улам Аук айылында 17 турак үйдүн короолорун суу алган. Арасында эгин аянттары да бар. Ушу таң жарык болгондо 5тен өтүп башталган. Ошойдон саат 7:30 ошол убакка келип токтоду. Мен ушул жерде жашагандан бери мынчалык чоң неме боло эле. Катталган өзгөчө кырдаалды жоюуга атайын техникалар тартылып суу тосулган. Сай жээктери кайра кайталанбоо үчүн убактылуу бекемделди. Учурда селден келтирилген чыгым эсептелип жатат. Шайдан-Сай суугат каналында суунун көлөмүнүн көбөйгөнү көп жылдардан бери каттала элек болчу. Акыркы жолу 2012-жылы апрель айында сел болгон. Мол Шайдан каналы дагы тазаланганына карабастан жамырдын көп жаашынан ашып ушул акыбалга келди. Шайдан-Сай каналынан ашкан суу Кызыл Октябрь жана 1-май айылдарында да селди пайда кылды. Кызыл Октябрда 8 үйдүн короосун суу алып, 50 сотукта эгин аянтын суу каптаган. Ал эми 1-май айылында 22 турак жайдын короосуна суу кирген. 2 погрузчик, 1 экскаватор тарттырып, ушул селдин алдын алуу максатында селден нугун тосуп, ушул үйлөрдү сактап калдык. Бүгүн райондо жалпысынан 3 аймакта сел жүргөн. Бардыгы болуп 47 турак үйдүн короолоруна зыян келтирилген. Мындан тышкары Арсланбап Базар Коргон унаа жолунун 32-чакырымында жамгырдан улам сел менен шагыл түшүп тосуп калган. Ага атайын техника тартылып, каттам саат 8:20да ачылган. Кылымжан Азамат кызы, Шайыр Зайырбек уулу, Ынтымак, Базар Коргон району. Жогорку кеңештеги депутаттык комиссия Бишкектин четинде кулаган Boeing 747-400 учагындагы жүктүн чоо жайын иликтөөнү жыйынтыктады. Анын натыйжасы боюнча корутунду депутаттарга таратылып берилгенин Азаттык жазып чыкты. Маселе жогорку кеңештин жалпы жыйынына качан чыгары азырынча белгисиз. Бул жумадагы күн тартибине киргизилген эмес. Парламенттин басма сөз кызматы бул тууралуу маалыматы жок экенин билдирди. Кулаган учактагы жүктүн чоо жайын иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссия 19 январда түзүлгөн, 20 февралда иши 1 айга узартылган. 16 январда Туркиянын АСТ хаба жолдору компаниясына таандык Boeing 747-400 жүк учагы Бишкектин четиндеги Дача суу айылына кулаган. Кырсыкта бир канча турак жай кыйраган жана 35 жергиликтүү тургун, 4 учкуч ажал тапкан. Орусиянын мамлекеттик думасындагы бардык саясий күчтөр Кыргызстандын карызын жоюуну колдойт. Бул тууралуу Мамдуманын төрагасы Вячеслав Володин жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков менен жолугушуу учурунда айтты. Мамдуманын төрагасы 240 миллион долларлык карызды кечүү Россия тарабынан жасалган боордоштук мамиле экенин белгилеп, эки өлкөнүн парламенттер аралык алакасынын маанилүүлүгүнө токтолду. Өз учурунда жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков Россия мамлекеттик карыздарды кечип берген үчүн ыраазычылык билдирди. Володин расмий иш сапары менен Бишкекке бүгүн келген. Ал кыргызстандык кесиптеши менен өз ара сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, андан соң кеңейтилген чөйрөдөгү жолугушуу өткөрүштү.
Ысык көлдүн жээгине автоунаа менен кирип эс алууга тыюу салынды. Мындай демилгени өкмөт көтөрүп эл өкүлдөрүнө сунуштаган. Жыйынтыгында парламенттин чечимин президент Алмазбек Атамбаев колдоп, жаңы мыйзамдын долбооруна ушул жумада кол койду. Ага ылайык пансионаттардын айланасы курчоого алынып, каалаган адам кире албайт. Ошондой эле жергиликтүү тургундар мурункудай көлдүн жээгине мал жайса, мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылат. Кененирээк Гүлзара Бакаева айтып берсин. Жаңы мыйзамдын долбоору Ысык көлдүн айланасында тазалыкты бекем сактоого багытталган. Бул унаа менен кирип, өзгөнү көзгө илбеген айрым жарандарды ооздуктоону да көздөйт. Анткени эс алып, көңүл ачууну каалаган кээ бир адамдардын ашкере жоруктары акыркы жылдары көбөйгөн. Жыйынтыгында сырттан келген эс алуучулардын даттануусу арбып, пансионаттардын кардарлары азайган. Көл жээгинде пансионат ээлерине, ишкерлерге парктык пляждык тилкесине болгон ижараны 2 эсе көп төлөй турганга даяр боло турган болсо, аны биз жабып алууга бүгүнкү күндө мыйзам түрүндө уруксат берилип атат. Бул эмне дегендик? Ал жердеги тазалыкты, ал жердеги коопсуздукту ошол пансионат ээлери, ишкерлери өздөрү камсыз кылып, өздөрүн мойнуна алып аткандыгы жөнүндө далил болуп турат. Эми көл жээгинде оттогон малдын эси да жоопко тартылат. Бул да жаңы мыйзамдын долбооруна киргизилип, көпчүлүктүн колдоосуна арзыган. Ага ылайык мал жандыктары көлдүн жээгине жакын жолотулбайт. Муну жергиликтүү бийлик да көзөмөлдөп, катталган учур болсо мыйзамдын чегинде жоопкерчиликке тартылат. Аткарылышына азырынча экологдор ишенбестик көрсөтүшүп, көлдүн баарын курчоого алуу туура эмес дешет. Болгону жаңы заманбап лаборатория салып, Ысык көлдүн экологиялык абалын текшерип туруу зарыл. Закон чыгып атат, законду аткарган киши жок, лабораториясы жок. Мен так айтып бере албай атам. Могул зат уулуу, могул зат пайдалуу, могулну чачпа, могуну таса кармайлы деп. Ошонун негизинде сертифицированный экологический лаборатория бизде жок. Учурда Ысык көлдүн жээгинде жайгашкан эс алуу жайлардын айрымдары курчоого алына баштады. Демилген өкмөт көтөргөнү менен тосууга кеткен каражат пансионаттардын казынасынан болот. Бул көл жээгиндеги жер тилкелерин жана ижарага берилген аймактарды тактоо максатында жүргүзүлөт. Ал иштер жыл соңуна чейин аяктап, жоопкерчилик Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы туризм департаментинин жоопкерчилигине жүктөлгөн. Тоолор аркылуу жасаган туризмди ошону көл менен сочетать этиш керек да. Саяка алып чыгып салдырып, аяктан көлдү көрүп, анан кайра келип бийинге түшүрүп, ушундай алып мындай келген киши багы бир жолу туш көргөндөй кылып кеткендей болуш керек да. Ысык көлдүн тазалыгын сактоо аркылуу Кирешенин булагын кеңейтүүгө болорун Идинов кошумчалайт. Бул үчүн туристтерди тейлөөдөн тартып, алардын коопсуздугуна көрүлгөн аракетти бекемдөө керек. Кошумча конокторду таңдандыруучу тоо койнунда жаңы ачылыштарды жасап, туризм департаменти өлкөнүн капчыгын кампайтса болот. Анткени быйылкы аба ырайы көлгө келүүчүлөрдүн санын азайтып, болжогон киреше түшпөй калыш ыктымал. Ал эми жаңы мыйзамга ылайык көлдүн жээгин тоскон пансионаттардын ээлери мамлекетке төлөнүүчү ижараны мурункудан 2 эсе көп төлөйт. Гүлзара Бакаева, Азамат Иманов, Ынтымак, Бишкек шаары. Оштун жаңы мал айылында бир үй бүлө турак жайсыз калуу коркунучунда турат. Тагыраагы 6 бөлмөлүү үй туугандардын ортосунда талашка түштү. Ал турак жай кайнатамдан мурас катары калган эле деген Зульфиза Абдувалиева чындык издейт. Айтымында үйдүн документтерин өгөй кайненесинин кызы жокко чыгарып, өзү кызыл китеп жасатып алган. Бул боюнча Абдувалиевдер 8 жылдан бери кабарсыз жүрүшүп, быйыл үйдөн кууп чыга баштаганда билип атабыз дешти. Эки тараптуу талаш Нуржамал Баргыбаеванын материалында. Зульфиза Абдувалиева бизге таандык деген 6 бөлмөлүү үй 5 сотук аянтта жайгашкан. Азыр 1 сотуктагы 2 бөлмөсүндө гана кыздары, неберелер менен күн кечирип жатат. Себеби 4 сотук жерди өгөй кайненесинин кызы Гүлсара Ташмырзаева ээлеп алыптыр. Тагыраагы 8 жыл мурун Ташмырзаева турак жайды апасы каза тапканга чейин эле менчиктештирген экен. Мындан Абдувалиевалардын кабары жок болгон. Булар турак жай биздин фамилияга катталган деген негизде бейкапар жүргөнбүз дейт. Бул жер кайнатабыздан бизге калбастан өгөйлөргө калыш керекпи? Андай болбош керек да. Булар акча менен баарын өзүнө каратып алып жатат. Биздин колубуздан эч нерсе келбейт. Бул үй бүлө эми кай жакка барып жашайбыз деп көздөрүнө жаш алышууда. Анткени кайнежеси Гүлсара Ташмырзаева азыр күн кечирип аткан 2 бөлмөнү да бошотуп койгула деп айдап жатыптыр. Өзү эле эмес, милициялар менен келип коркутууга чейин барууда дейт. Ошондуктан укуктарын коргоо берүүгө президент баш болгон өкүлдөрдөн жардам сурашты. Бизди карап койсун президент. Биз илтимос кылып президенттен өтүнүп сурайм мен. Бизди карап берсин биздин чечимибизди.
Биз бара деген жерimiz kalmadı. Бирок Абдувалиеваларда үйдө өздөрүнүн наамында болгондугун далилдеген документ жок. Ал эми мыйзамсыз тартып алды делген Гүлсара Ташмырзаевада турак-жайга тиешелүү иш кагаздардын топтомдору бар болуп чыкты. Ташмырзаева бул документтердин баары мыйзамдуу дейт. Себеби талаштагы 5 сотук жер негизи апасынын наамында болгон экен. Апам өзү өз колу менен Апам көзү тирүүсүндө жасатып берген документтерди. Эми ушуну жокко чыгарта албай 1 жылдан бери чуркап жүрүшөт. Адвокат дагы жалдап алышты. халыгын силап кел халыгы Абдубакатты айсылуу. Кошумчалай кетсек, 2008-жылы турак-жай Гүлсара Ташмырзаеванын наамына катталганда райондор аралык соттагы документтерде мыйзамдуулугун аныктап берген. Деген менен Абдувалиевалар актоочу жалдашып, турак-жайды кайтарууга бар мүмкүнчүлүгүбүздү жумшайбыз дешүүдө. Нуржамал Баргыбаева, Арген Калыбек уулу, Ынтымак. Баткендин Өзбекстан менен чектеш Бозадыр айылына таза суу толук кандуу жетпейт. Курулардын тең жарымы иштен чыгып, четке көчөлөрдө такыр суу чыкпайт. Бирок акы бардык кожолуктан бирдей 100 сомдон алынат. Ошондон улам айыл тургундары суунун баасы жеткирүүнүн көлөмүнө жараша эсептелсин деген талап коюшту. Антпесе мал менен чыккан суу кезек күткөн көптүгүнүн баарына жетпей калат. Бозадырлыктардын койгон талабы негиздүүбү? Феруза Аскарбек кызынын материалы. Бозадыр айылында 14 суу түтүгү болсо, анын 7-сі гана иштеп, күнүнө 2 саат эле суу чыгат. Бул аралыкта айылдагы 700 кожолуктун баары суу ташыйт. Кезек жеткиче суу өчүп, көпчүлүк алганга үлгүрбөй калат. Арасында 1 чакырым жол жүрүп, куркул кайткандар да болот. Анткени айыл четиндеги көчөлөрдө таза суу чыкпай калган. Скважинадан чыккан суу бул убактылуу 1 саат, ашы барса 1,5 саат гана чыгат. Ал деле узак. Аны биз билбейбиз да. Эми очерет көп, элге жетишпейт суу. Ошоңо байланыштуу мен өзүм машинам менен барып 1 чакырым жерден күнүгө суу алып келем ичкенге. Айылда жалпы 20 көчө болсо, анын жарымында гана суу чыгат. Калгандары көчөмө-көчө кыдырып суу ташып ичишет. Кезек жетпей калган күндөрү жаанын суусун пайдаланууга туура келет. Себеби айылда агынды суу да жок. Ошондуктан жашоочулар сууну үнөмдөп иштетүүгө аргасыз. Бул кышындагы суу, бул кыштагы суу да, жамгырдын суу, кардын суу. Ошондон бери жамгыр жок. Жамгыр жааса түшөт, болсо жок болсо ташып алабыз. Суу баарына бирдей жетпегени менен акы толук алынат. Суунун баасы чыкканына жараша эсептелсин деген жашоочулардын талабы аткарыла элек. Тескерисинче Жамбулак таза суу коомдук бирикмеси наркты 2 эсе ашырган. Айылга булактан келчү сууну колдонгондор 50 сомдон төлөшсө, насостук станциядан ичкен 150 кожолук 100 сомдон беришет. 2 ай мурда көтөрүлгөн бул сумма кээ бир жумушсуз отурган үй бүлөлөргө оор келүүдө. Күйөөм да иштейт, өтүлүм да иштейм. Пособие дагы албайбыз. Март айынан баштап суудун акысы 100 сомго чыгып алды. Мурда 2 жылдык акчалар улам турат төлөнбөй. Иш жерде иштесек буларды кандай төлөйт, күндөн күнгө көтөрүлөрү. Деген менен чогулган акча электр энергиясына жана оңдоо иштерине сарпталарын Жамбулак таза суу коомдук бирикмесинен билдиришти. Бул бирикмедеги кызматкерлер да элден жыйналган акчадан эмгек акы алып турушат. Анткени алар үчүн мамлекеттен акча каралбаптыр. 50 сом кылсак дагы бир айда ошол 1,5 миң, 2 миң, 2,5 миң бул. Ай эсептеп келсек, бул деген бул акча же айлыкка жетпейт, же насоска жетпейт, же ремонтка жетпейт да. Же айланасын тосконго жетпейт. Ай сайын абоненттердин 17 миң сом акча чогулуп, анын 8 миң сому электр энергиясына төлөнөт. Учурда элдердин сууга болгон карызы 300 миң сомду түзөт. Эске салсак, аталган насостук станция 2001-жылы иштеп баштаган. Феруза Аскарбек кызы, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен облусу. Программабыздын экинчи бөлүгүнө кезек келип жетти. Алгач кыскача анонс менен таанышып алыңыздар. Экинчи бөлүктөгү жаңылыктарыбызды жарнамалык тыныгуудан соң улантабыз. Ливияда деңизге чөгүп каза болгон мигранттардын денелери жээкке агып чыгууда. Президенттикке аттангандардын саны 7-ге жетти. Өлкөдө эхинококкоз оорусу күч алды. Ашказаным көп ооругандыктан мен ашказаным ооруп эле жүрө бергенмин да. Сиздер түз эфирде кабарлар маалымат программасын көрүп жатасыздар. Берүүбүздү улантабыз. Президенттик таймашка катышам дегендердин саны бүгүнкү күнгө карата 7 адамга жетти. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, саясий партиялардан 1 жана өзүн өзү көрсөткөндөрдүн 6-нун арыз түштү. Алар Ак Шумкар партиясы көрсөткөн мурдагы премьер-министр Темир Сариев жана өзүн өзү көрсөткөн Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, Лига антикризис борборунун төрагасы Назарбек Нышанов, Аурдин ишканасынын директору Арстанбек Абдылдаев, Коомдук анализ институту уюмунун жетекчиси Рита Карасартова, өндүрүшчүлөр ассоциациясынын төрагасы Бакыт Дегенбаев жана Латвиянын Маро фирмасынын Бишкектеги өкүлү Сайнидин Султанидинов.
Өлкөдө эхинококкоз оорусу күч алды. Жылына бул дарт менен 1000ге жакын жаран жабыркап жатат. Жаныбарлар аркылуу жуккан илдеттин ыйлакчалары денеде билинбестен 15 жыл аралыгында өөрчөйт. Андан соң ички органдардын иштен чыгуусун алып келет. Ошол дарт менен айына 10га жакын жаран операция болот. Басымдуу бөлүгү көңүл кош мамиледен улам ооруну күчөтүп жиберет. Андыктан эхинококкоздун алдын алып убагында дарыгерлерге кайрылуу зарыл. Кененирээк Бегмай Асанова сөз кылат. Өлкөдө жылына эхинококкоз дарты менен 1000ге жакын жаран жабыркайт. Алардын басымдуу бөлүгү ооруну убагында сезбей өтүштүрүп жиберишет. Андайларды операциялык жол менен гана дарылоого болот, бирок толук айыгып кетүүсүнө кепилдик жок. Азыр биздин статистикага караганда бул тоолуу райондордо мал менен жакын болгон жер болуп атат. Ошондо Алай, Чоң Алай райондорунда, Каракылжа райондорунда катталуусу көп болуп атат да. Эхинококкоз негизинен үй жаныбарларынан жугат. Тагыраагы иттер эхинококкоз менен ылаңдаган мал жандыктарын өпкө боорун чийки жегенде жугузуп алышат. Ал денеде өөрчүп, заң аркылуу сыртка чыгып, айланага тарайт. Анын негизинде сууну, топуракты, чөптү булгап, адам ден соолугуна коркунуч жаратат. Дартка чалдыккан адам 15 жылга чейин эч кандай ооруну сезбей, андан соң эхинококкоздун эң оор түрү болгон альвеококкозго чалдыгат. Күнгө чейин биз билебиз, бөйрөктө кездешкен эхинококтор бар, көк боордо кездешкен эхинококтор бар, уйку безде, даже жада калса мына булчуңдардан бери болот. Мээде да болушу мүмкүн да. Неге дегенде бул кан аркылуу жугат да. Ошон үчүн муну бул ооруну дарылаш бир гана жол бол, операция аркылуу гана болуп, дарыланат. Облустук ооруканада 1 ай аралыгында 10га жакын операция эхинококкоз дарты боюнча жасалат. Алардын арасында бүгүн Чоң Алай районунан келген 39 жаштагы аял да бар. Ал өзүнүн дартын сезбей жүргөн. Ашказан оорусунан улам УЗИге текшерилгенде эхинококкоз оорусу бар экени аныкталган. Натыйжада бүгүн операция болуп, 8 сантиметр болгон ыйлакча алынган. Мен ашказаным көп ооругандыктан мен ашказаным ооруйт деп эле жүрө бергенмин да. Бул ооруга чалдык калганымда кечирээк кылып калдым. Аталган дартка чалдыккандарга ооруканада негизинен акысыз операция жасалат. Ошондой эле узак жылдар бою бейтапкананын тизмегинде туруп, атайын дары-дармектер менен камсыз болушат. Эхинококкоз менен жалбеккоз менен ооруп калган адам операция болгондон кийин жергиликтүү өзүнүн поликлиникасына же үй бүлөлүк медицина борборлорунда учетко турат дагы. Аларга 3 курс деп коет, противорецидный лечение, 3 курс бекер альбендазол дарысыны рецепт менен беришет. Дарыгерлер эскертишкендей, бул дарт көбүнчө өздүк гигиена сакталбагандан улам пайда болот. Ошол эле учурда мал жандыктарын жана итти өз убагында ветеринардык дарыгердин көзөмөлүнөн өткөрүп туруу зарыл. Бегима Асанова, Кымбатбек Абдисамат уулу, Ынтымак. Жалал-Абад шаардык кеңешиндеги депутаттарды биримдикке чакырууга ардагерлер киришти. Антпесе кала бюджети бекилбей, бир катар курулуштар токтоп турат. Иш мынтип сүрүлө берсе, кала өнүкмөктөрсүн артка кетет. Эң алды менен жаңы шайланган депутаттар татыктуу мээрди дайындап алуулары кажет. Алдыда ушул жана башка жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Жалал-Абад шаардык кеңеши тез арада биригип, алдыдагы милдеттерин аткарыш керек. Муну Жалал-Абад облустук Ооган жана Баткен согушунун ардагерлер кеңешинин төрагалары маалымат жыйын өткөрүп билдиришти. Ардагерлер 7 жана 8 чакырылыштагы депутаттар жыл башынан бери бирикпей, ызы-чуу салгандан нааразы болушту. Эл өкүлдөрүнүн ынтымакка келбей жаткандан улам шаардыктар жапа чегишүүдө. Ошондуктан ардагерлер эл ишенип шайлаган депутаттарды өз кызыкчылыктарын ойлобой, ымалага келүүгө чакырышты. Жалал-Абад шаардык кеңешинде мурдагы чакырылыштын депутаттары да бириге албай, март айында тараган. 28 майда кайра шайлоо өткөн. Азыр калаанын 350 миллион сомдук бюджети жарым жылдан бери бекитилбей турат. Элдин тагдыры менен ойногон аябай аягы жама менен бүтчү. Жүздөгөн, 100 миңдеген адамдардын тагдыры ушул жигиттерге ишенип добушун берип атса, биздин ул кыздарыбызга. Ушулар депутат болсо, биздин тагдырыбыз чечет, проблемалардын баарын чечет. Анан биздин түшүнбөстүк болуп атат да бул жерде. Жайытка аянты тар райондор коңшу аймактар менен келишим түзүп, каражаттын 3төн 1 бөлүгүн айыл өкмөттөргө бере алышат. Араван районунда жайыттын жалпы аянты 35 000 гектар болсо, учурда мал жандыктардын саны 2 эсеге өскөндүктөн жайыт жетишсиздиги байкалган. Мындай көйгөй республикадагы айрым аймактарда кездешет. Ушул сыяктуу көйгөйлөрдүн алдын алуу максатында Республикалык жайыт комитети токтом кабыл алган. Ага ылайык жакынкы райондор менен келишимдерди түзүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Буга байланыштуу Араван районундагы жайыт пайдалануучулар Чоң Алай району менен келишимге келип, 1000ге жакын жандыктар жиберилген.
Бул мыйзам чыгыштын негизги мааниси ошол жайыт инфраструктуралардын бузулуп талкаланып кароосуз калып алган мамлекеттин каражаты жетпей калгандыктан ошол жайыттан түшкөн акчаларды ошол инфратүзүмдөрдү оңдош үчүн багытталган да. Программабызды эл аралык жаңылыктар менен улантабыз. Ливияда деңизге чөгүп каза болгон мигранттардын денелери жээкке агып чыгууда. Ал эми Бразилияда бир топ убакыттан бери чуу жараткан президенттин коррупцияга байланышкан иши федералдык соттун кароосуна жиберилди. Алдыда ушул жана башка эл аралык жаңылыктарды кесиптешим Аселе Бусурман кызы айтып берет. Өткөн дем алыш күндөрдөн бери Ливиянын жээгине 24 мигранттын жансыз денеси чыгып калган. Куткаруучулардын айтымында алар үйлөнмө кайыктар менен мыйзамсыз жол аркылуу Европа өлкөлөрүн көздөй баратып чөгүп кетишкен. Жер ортолук деңизинен ажал тапкан мигранттардын денелери бүгүнкү күндө Ливиянын аймагына агып келүүдө. Жер ортолук деңизинде сууга чөккөн мигранттардын денелери Ливиянын жээктерине калкып чыга баштады. Мындай көрүнүш өткөн жумадан бери уланып жатат. Суу жээгине чыгып калган жансыз денелердин айрымдарын жолбун иттер сүйрөп кетүүгө да жетишкен. Учурда жээкте эл аралык Кызыл Крест коомунун ыктыярчылары иш алып барышууда. Ливиянын жээк күзөт кызматынан маалымат келип түшкөндөн кийин дароо белгиленген жайга жетип бардык. Өткөн жеңшемби күндөн бери жээкке чыгып калган жансыз денелерди чогултуп жатабыз. Бүгүнкү күнгө чейин алардын саны 24кө жетти. Бизге ыктыярчылар тобу жардам көрсөттү. Маалым болгондой, мында каза болгон кишилердин баары бир кайыкта баратышкан деп болжолдонууда. Алар белгиленген жайга жетпестен чөгүп кетишкен. Мыйзамсыз жол менен мигранттарды ташыган кайыктарда 100дөн ашык киши болот. Евро биримдиктин мигранттарга карата кабыл алынган бир топ коопсуздук чараларына карабай, жер ортолук деңизи аркылуу Европаны көздөй агылган качкындардын саны азайбай келет. Өмүрүн тобокелге салып деңизге чыккан мигранттардын көбү белгиленген жайга жетпестен ажал табууда. Учурда Ливиянын аймагында куткаруу иштери дали болсо уланууда. Бразилиянын башкы прокуратурасы өлкө башчыны коррупциялык иштерге аралашкан деп айыптап, ишти кароо үчүн федералдык сотко жөнөттү. Маалым болгондой, президент Мишель Темер жергиликтүү компаниялардын биринен ири суммада пара алган. Бирок ага карата кылмыш ишин козгоо үчүн федералдык сот төмөнкү палатанын уруксатын күтүп жатат. Бразилиянын башкы прокурору президент Мишель Темерди паракорчулукта айыптап, ишти федералдык жогорку сотко жиберди. Бразилиянын мыйзамдарына ылайык, өлкө башчы кол тийбестикке ээ болгондуктан ага карата кылмыш ишин бир гана федералдык жогорку сот козгой алат. Бирок алда төмөнкү палатанын конгресстеринен уруксат алуусу керек. Эгер уруксат берилип, иш козголсо өлкө тарыхында биринчи жолу башкарып турган президент мыйзам чегинде жоопко тартылмакчы. Прокуратуранын маалыматы боюнча Мишель Темер ортомчулар аркылуу $150,000 өлчөмүндө пара алган. Ал акчаны өлкөдөгү ири компаниялардын бири берген. Учурда бул иштин артынан дагы көптөгөн кылмыш иштери ачыкка чыгаары күтүлүп жатат. Бирок иликтөө иштерин баштаардан мурда төмөнкү палатанын конгрессмендери колдоо көрсөтүшү керек. Азыркы тапта конгресстеги депутаттардын басымдуу бөлүгү өлкө башчынын партиясынан. Алар сот иштерине бөгөт коюусу ыктымал деп айтылып жатат. Ага катары эле бул айыптоолорго Темер да анын жактоочусу да азырынча комментарий бериши элек. АКШ Сирия өкмөтү дагы бир химиялык чабуулга даярданып жаткандыгынын белгилерин көрүп жатканын билдирип, эгер бул аракеттер улана берсе, куну кымбатка түшөрүн эскертти. Трамптын өкүлдөрүнүн айтымдарында Сирия президенти Асадтын өкмөтү даярдап жатышы ыктымал делген чабуул апрель айындагы окшош. Кошмо Штаттар Сирияда ислам мамлекети тобун жок кылуу үчүн жүрөт. Эгер химиялык курал колдонуу менен дагы бир жолу массалык адам өлтүрүү болсо, Башар Асад жана анын аскерлери бул үчүн кымбат төлөп калат, деди Ак үйдүн маалымат катчысы Шон Спайсер. Эскерте кетсек, 4 апрелде Сириянын Хан Шейхун шаарына ташталган химиялык делген бомбадан кеминде 70 адам каза болгон. АКШнын мамлекеттик департаменти жыл сайын чыкчу баяндамасын жарыялап, анда дүйнөдө 20 миллион киши адам сатуунун жана эмгек кулчулугунун курмандыгы болгондугун белгиледи. Бул кылмыштуу бизнес барынан да Кытайда жакшы өнүккөн. Баяндамага ылайык Кытайда жумуш издеп келген Түндүк Корея жарандарын эзүүчүлүк менен пайдалануу көрүнүшү кеңири жайылган. 27 июнда АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Орусиядагы Түндүк Корея жумушчуларын иштете тургандыгын билдирди. Айтымында алардын иштеп тапкан акчасы мекенине жөнөтүлүп, Түндүк Корея режимине каржылык жардам болуп турат. Баяндамада Мьянма, Ауганстан, Малайзия жана катар өлкөлөрү адам сатууну токтото калууларын билдиришкени белгиленген. Тажикстанда мындан ары кылган кылмышына жана жаза мөөнөтүнө карабастан ар бир соттолгон адам жылына бир жолу өлкө президентине ырайым берүү өтүнүчүн жөнөтө алат.
Мамлекет башчы Эмомали Рахман өтүнүштөрдү кароо комиссиясынын жаңы курамын бекитүү тууралуу токтомго кол коюп, анын ыйгарым укуктарын кеңейтти. Өкмөттүк комиссиянын жаңы курамы райым берүү өтүнүштөрү жазылган кайрууларды карап баштады. Өтүнүштөргө соттолгон адамдын жүрүш турушу, ден соолугунун абалы жана үй бүлөлүк абалы тууралуу маалыматтар тиркелип, президентке жазаларды аткаруу мекемелеринин жетекчилери аркылуу жөнөтүлөт. Бүгүнкү күнгө даярдалган дүйнөлүк жаңылыктар мына ушулар болду. Мен сөздү кайрадан кесиптешим узатам. Кезек спорт жаңылыктарында мекендешибиз Дастан Шаршеев орус мушкерин утту. Бүгүн конфедерация кубогунун жарым финалы башталат. Алдыда ушул жана башка спорт кабарларын Жолдубай Айткулов айтып берет. Саламатсыздарбы, ынтымактуу спорт кабарлары. Мекендешибиз Дастан Шершеев реванш беттешинде орус мушкерин утуп алды. Кече Татарстан борбору Казанда кикбокс боюнча дүйнөлүк чемпионаттын 8-1 баскычы өткөрүлдү. Алардын биринде мекендешибиз Дастан Шершеев менен Антон Калинин беттешти. 4 раунддук урушта мекендешибиз бир канча үстөмдүгүн көрсөтүп, атаандашты упайлар аркылуу утту. Бирок бул беттеште Дастан жеңишке жеткени менен кийинки баскычка чыккан жок. Эске салсак, эки мушкердин 22 апрелде болгон урушунда калыстардын чечими менен жеңиш орус мушкерине ыйгарылган жана ал кийинки баскычка чыккан. Ал күнү Дастан калыстардын чечимине каршы болгондугу үчүн гана кече эки мушкердин реванш беттеши өткөрүлдү. Жана бул кармаш турнирден тышкары болгондугу үчүн жыйынтыгы эч кандай мелдешке таасир берген жок. Оор салмактагы орусиялык боксчу Александр Паветкин кайрадан чоң бокска кайтат. Бүткүл дүйнөлүк бокс ассоциациясы орус боксчусунун ишин карап, кече анын рингге кайтуусуна уруксат берди. Жана ал кайрадан дүйнөлүк рейтингде өзүнүн баштапкы ордунда калат. Эске салсак, Паветкинди допинг колдонду деп айыптап, өткөн жылы март айында америкалык Дионет Улдер менен боло турган беттеши токтотулган. Жана декабрда Екатеринбургда канадалык Стивен Бермей экөөнүн урушуда болбой калган эле. Андан кийин бүткүл дүйнөлүк бокс ассоциациясы Паветкинди иши каралып бүткүчө рингге чыгууга тыюу салган жана дүйнөлүк рейтингде боксчулардын катарынан чыгарган болчу. Белгилей кетсек, 1-июлда Паветкин менен украиналык Андрей Руденко Москвада урушат. Бирок бул беттеш улуттар аралык гана турнир. Бүгүн футбол боюнча Кыргызстандын жаштар курама командасы Катарда өтүүчү эл аралык турнирге жөнөп кетти. Four Nations Cup аталышындагы эл аралык мелдешке таалайлары Катар, Казакстан, Кыргызстан, Иордания жана Өзбекстан жаштар курамасы катышат. Мелдеш 30-июнда Катар борбору Дахада башталып, 6-июлда жыйынтыкталат. Командабыздын башкы машыктыруучусу Валерий Березуцкий турнирге 24 футболчуну алып кетти. Мелдеште 5 өлкөнүн футболчулары бир айланпа оюн өткөрүп, упайы көбү жеңүүчү болмокчу. Футбол темасын улай. Бүгүн Орусияда өтүп жаткан конфедерация кубогунун жарым финал оюнунун биринчи беттеши өткөрүлөт. Ал оюнда А тобунда биринчи орунду алган Европа чемпиону Португалия менен Б тобунда экинчи орунду алган Түштүк Америка кубогунун жеңүүчүсү Чили курамасы күч сынашат. Эки команданын беттеши Татарстан борбору Казандагы Казан Арена стадионунда өтүп, Бишкек убактысы боюнча саат 12:00 башталат. Сиздер ынтымактан бүгүнкү маанилүү деп алынган спорт кабарлары менен таанышдыңыздар. Спортту сүйүңүздөр, спорт тынчтык элчиси. Бул күн мына ушундай маалыматтар менен жыйынтыкталды. Дагы башка жаңылыктар менен биздин сайт аркылуу тааныша аласыздар. Ынтымак ЧК сайтында акыркы маалыматтар, кызыктуу программалар жайгаштырылган. Ошондой эле мультимедиалык материалдар Ынтымак КЖ сайтында. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат, кечиңиздер көңүлдүү улансын.